Da mınaki qarаңыз. Sırttan kredit alıp gelip atağız. Anan gelgende asfalt yol salıp atağız. Asfalt yol bizge je tukum tuğbayt eken, jumurtqa berbeyt, je süt berbeyt eken. Jatıp eskirip jok bolot eken. Аны menen ekonomika güldep atkан түргөчтөбүз, бирок сырттан келген кредиттин себебинен болуп атат. Мына ошонун жол салып отурбай, жолго чаңгы жол көнүп калганбыз. Тег эле кыргыда таш жол деген болгон эмес. Жайлоодо эле жүргөнбүз. А мына ошол нерсеге завод, фабрика салсак, адамдар иштесе, бир өндүрүш болсо жакшы болот эле дейм да. Ап келип жол эле салабыз, жол эле салабыз, жол эле салабыз. Жолдун üstünden 10 cm, altından 10 cm, çekesinden 10 cm kırık oturup, büt barı bayıp atat. Ha biz karızga batıp atağız. Ema açıçındık uşunday. Adamga jakpa ele koysun. Ap gelip önür, antiken jol görünöt eken da, jol salsak жаңы olup kaldı, bayıp kettik, maktanat eken biz. Ol жалган байлык, жанагы ilgeri bir adamdın kembagal eken, bирок bir kuyruk bayıp ap gelip үйünü bekitip koyuptur. Emne kılıptır, ertemenden kuyruğu moylosu maylap durat eken dağı, meşep geldi menen dep, tigi moylosunu sılaya verdik. Şol siyaktığımızda bizçe, özü ıştanımız jırttık, anan jolumuz taş jolu bolup atat bizdeki. Öndürüş jok, kızdardın bari ketti, ketken örttönü, öldü o şerde jürüyüş jok bolup. Oşo Kırgızstan iş salsak bolou jok, zavod salsak bolou jok bizde şonu. Oşonu çünüş gerek da, jol ele sala berbey. Men şunda taң kalaverem. Men Kırgızstandın jarany болгон үчүн, patriot болгон үчүн men kүйүп кетем ошого. Ошол биздин моюнга жүктөлүп атат. Эми ошол нерсе карыз ошо пайда бере турган болсо болот эле. Бирок пайда бере турган болбой эле жолго кет, таш жолго кетип атпайбы бардыгы. Кайсы арага таш жол менен басасын билбейм мен. Карыз машинеге болсо, катының карыз калып аткан болсо, тоюн карыз болуп атса, жолуң карыз болсо, жайлоого чыгып кет, таш жолго баспай алгандан көрө. Күйөсүн, күйгөн. Ошо карыз этең экөөбүз төлөйбүз ошону. Ошо орустун кирин жууп жүрүп, ошону биз тошон төлөйбүз ошону бизче. Кудай сактасын. Geçirip koyup taksisiga kаттуу айтып алдым таксирин, бирок мына ушундай маселе. Эч кимден карызым калбай, эми ошо мамлекеттиктин карызын ойлонуп, ошол баары бизге дагы баарына кетти эми бөлгөн. Эми ошо ичкен эмирин жегенин жеңип ошону көргөн сайын мен. Таксир. Эми жакшылап иштейлик, жакшылап депутаттарды шайлайлык ошентип, урларын баарын шайлап албастан, анан түзүк адамдар келиш керек да, ошону неме аракет кылыш керек. Эптеп ушинтип шайлоо келгенде 1000 сом шайлап коюп, бүт келесөнүн баарын шайлап алып ошо менен отурабыз. Мыйзам кабыл алганда, башка кылганда. Чоңдорду шайлаганда, президент шайлап болгондо, башка болгондо, демек татуусуна бериш керек, акчага бере бербестен. Жердеш мердеште отуруп, бу саясатчылар адамдар экиге бөлө бер, түндүк түштүк деп. Укпаш керек булардын баарын. Кимдин оозунан түндүк түштүк деп айтып атса келип туруп, эми мени шайлап койгула, мен силердин козуңармын, аркалыктар мындай деп, бу орусту старттар мындай деп айтса, ошону шайлабаш керек акмакты. Ошол элди бөлүп, ошондон утуш алып, ошока келген кийин жарытпайт таптакыр. Элди эле бөлүп атык. Өзүңөрдүн кочкордон казан салгыла, дагы эмне корооңордон коз салгыла, палан түкүн деп жыт келип атса, ошону кууп, ташпадан калып кууп чыгыш керек. Акмактандай окшогондорду. Ошолордун айыл ушинтип биз карыз болуп, мамлекет карыз болуп, кыздарыбыз союк болуп көчөдө калдык бардыгыбыз. Урматтуу бир тууганым. Угуп атам. Угуп атасыз. Чоңдордун кимисин шайлашты деле билбейбиз. Истихара окуш керек. Сиздей адам болсо шайлап берет элек. Баардыгы колдойт болчу сиздей адамды. Кудайым, кудайым.